Учурда Бишкек шаарын аралап аккан Аламүдүн дарыясы тазаланып, анын нугу кеңейтилип, жээктери бекемделүүдө. Бул иш-чаралар шаар тургундарынын коопсуздугун камсыздоо жана суу ташкындарынын алдын алуу максатында жүргүзүлүп жатат. Биринчи бул коопсуздук. Суунун көлөмү көтөрүлсө, биз деген биздин жарандарга, биздин Бишкек шаарынын тургундарына эч кандай коркунуч жаралбаш керек. Экинчи маселе бул экология маселеси. Анан үчүнчү сөзсүз түрдө бул эстетикалык көрүнүш. Качан биз азыр чоң экскаваторлор менен бир sıra тазалап өтөбүз, андан кийин кичинекей экскаваторду салып, суунун үстүн уже түздөп, жанакындай үйүлүп калган кулдарды, таштарды тазалап кетебиз. Тазалоо иштерин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери көзөмөлдөп, ага 7 экскаватор жана 10дон ашык хова унаасы тартылган. Андан тышкары Бишкек Жашыл курулуш муниципалдык ишканасынын кызматкерлери дарыянын ичиндеги бак-дарактарды алып салууда. Кооптуу жайларды калыбына келтирүү боюнча иш мерчен бекитилет. Ошол эле биздин Бишкек шаарындагы аларча, ошондой Аламүдүн дарыяларында дагы мондой азыр сиздер көрүп тургандай порог перепадтар атайын курулуп, бул порог перепадтардын курулганынын максаты кум шагылдар ошол жерге толот, аны биз механикалык тазалоолорду жүргүзөбүз. Бул иш-чаралар жылына бир жолу жүргүзүлөт. Быйылкы план боюнча бизге март айына белгиленген. Ошондой эле бүгүнкү күндө тазалоо иштеринде жалпысынан 500 метр аралык тазаланып, 5000 куб кум шагыл чыгарылды. Анда 200дөн ашык унаа тартылып, учурда 4000 тоннага жакын таштанды чыгарылып жатат. Биз убакыт беребиз. Убакыт беребиз дегенде өзүңөр көрүп атасыңар. Мына биз убакыт силерге берген менен биз дагы колубузду кармабагыла да. Биз дагы ыкчам ишти кылыш керекпиз. Суунун жээгине жакын жайгашкан курулуштардын айрымдары мыйзамсыз жана талапка жооп бербейт. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, аларды алып салуу мөөнөтү эскертилген. Дарыянын жээгинде уруксатсыз курулган 15 объект боюнча чечим чыгарылды. Анын ичинен 10 бузулуп, калган 5 объектинин ээлери эскертүү алып, милдеттенме кат жазып беришти. Жылдын аягында, 2024-жылдын аягында тиешелүү министрлер кабинетинин чечими чыккан. Суунун ошо дарыялардын нугу Бишкек шаарына өткөн. Ошондуктан бизге чейин кайсы бир мыйзамсыз берилип калган келишимдер болгон болсо, биздин жанакы ушул коюлган нормаларга, талаптарга жооп бербеген болсо, биз баарын сноска алабыз. Буга чейин жумуштар 27 декабрда жасалып, анда жалпы 7 чакырымга жакын дарыянын нугу тазаланган. Ишке 512 хова үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа тартылып, 12.000ден ашуун тонна таштанды чыгарылган. Ал эми 3 февралдан тартып механикалык тазалоонун 2 бөлүгү башталган. Автанил Бактыбеков, Айсана Бактыбекова, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.